Өзүңө чакканына барсаң. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары, сиздер менен ушундай Кудайдын ыйык күнү жолугуп атканыбызга Кудайга миң мертебе ыраазычылыгыбызды билдирүү менен бүгүнкү Жоролор тобунун Кызыл өрүк аттуу чоң программадагы ыр күлкү концертин ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, бүгүнкү көңүлдүү кечиңиздер менен кол чаап, коштоп, шаңдуу отуруп бериңиздер. Ошончолук концерт жакшы болот, Кудай буйруза. Мен учурашпайын, Ассаламу алейкум Ош жергези, кутмандуу кечиңиздер менен эптеп концертибизди баштадык, эптеп бүтүрөбүз. Анан ошол биз билетти Эме, бүгүн камера тартып атканын билип жана алып берип койгон окшойсуң, билде? Билетти биз атайын аз саттырдык. Жатып алып көрсөңүздөр болот. Эме, Ортого үйлө албайбы? биз кечирээк баштап калдык, капа болбоңуздар. Бирок канчалык баштаган менен ошончолук эртерээк бүтүргөнгө аракет кылабыз. Тамаша 2,5 сааттык ыр күлкүсү аралаш концертти сиздерге беребиз. Биз эме бир аз кечигип калдык, концертибизди баштай берели. Жылызбек, эми өзүң айткандай жанагы канчалык эрте баштасак эрте бүтүрөбүз деп атпайсыңбы? Эми антип программаны кыскартпай эле, кеч баштап калдык. Биз дагы бирдекелерди былжырай бербей, концертти баштайлы. Жана акындарыңы чакыр, шаңкылдатып комузу менен төксүн, кадимгидей кыргызча концертти өткөрөлү. Кайсы акындарды? Акын жок. Ия. Келбей калды. Ой, бир акынды чакырсам. Күндө эле келип атпады эле. Акын бүгүн камера тартат, бүгүн телевидение тартат, кел десем, именно бүгүн келбей коюп атат. Анан акын жок эле баштай берели концертти. Акын жок болсо да төгөрбөйлү өзүбүз эле. Не? Төгөрбөйлү. Төккөнгө деген ал акындын өзүнүн шарты болот. Оңай эле. Ары бери тому жери, асты таш, үстү таш, ортосунда бышканасы деп эле. Сен базарга төгө ошентип бара улуктуң. Ал акындык деген улуу өнөр болот кыргыздачы. Аны булгабаш керек. Аны деген калпак кийип чыгып, комузду алып, чепкенди кийип туруп, мону менен шаңкылдап бир төгөт. Туурабы? Өзүнүн жолу бар да. Бирок оңой эле ал делечи. Сен калпак бол. Мен чепкен болоюн, сен комуз бол. Төгөрөбүз, туурабы? Домуз? Комуз? Домбура десең? Мындай кылабыз, бир акындын ырдаганын кантурдай албайсыз, туурабы? Жана манасы чыккан Кыргызстан жамакчы кантип чыкпасын деп жамактай алабыз да, туурабы? Неме базарга барып атпадыңбы мени? Жок, анын астыда 3 таш деп да токмок беле. Мындай жашынакай бир кыргыздын сөзү менен. Жок дегенде жамактайчы анда. Мындай кылабыз, жамактайсыз. Сен таппай калсаң, сен таап каласың, сен таппай калсаң, мен таап калам. Үчөөбүз бирөөбүз таппай калсак, бирөөбүз таап. Баштайынбы? Алым сабак, а? Алым сабак, Гүл. Сен жөн жүр. Тапчы мындай уйкаштырып. Сен жөн жүр. Ана көрдүңбү окшошот? Жок, мындай нормальный. Мейли. Концертибизди баштайлы. Ошентсең, баштагандан качпайлы. Нормально. Баштаса баштайлы. Жанатан бери баштайт экен деп эл да күтүп жатпайбы? Интермедиаларды тактайлы. Адашып кетип, авторитетти чачпайлы. Жана билет саткан, концерт уюштургандар көбүрөөк эле сатпайбы? Бетиме свет чакчайды. Сага свет жакпайбы? Ушул сөзүң кашкайды. Тикого жылдызбек батпайбы? Эми берде Тиконун керегинде. Тико КамАЗга түшөйүн десем, КамАЗдар таксовать этпей жатпайбы? Тиконун ичинен курсагы чыгып калбайбы? Жок, андай болсо Тиконун үстүнө жатпайбы? Анда сууктан Кудай сактайбы? Моонун ичинен ары чыгып чакпайбы? Но тантырай берсек, алда жерден бир аксакал келип бизди жаакка чаппайбы? Бишекти көспөй качпайбы? Эртең больницада жатпайлы? Эмне сага больницада жаткан жакпайбы? Шорпа ичиппи? Мына жөн эле тура берө, бирдеке таппайбы? Эсенбек сөз таппай шалпайды. Могу менен тактайбы? Тактайдын үстүн жаппайбы? Можа чыгып калып турго, мык менен кенен эле какпайбы? Мык ошто дефицит болуп жатпайбы? Таппайбы? Биз мындай ушундай суукка карап бизге келип аткан бул эл журтту мактайлы. Аша чаппайлы. Эл деле бир аз түшүнүп, булар жамакчы экен эмес экен деп колдорун чаппайбы?
Жөн мен son сөз айтайын деп отсам эле даңкылдатып атпайбы? Камера мени тартып атпайбы? Ушунусу менен бүтүрөлү. Эшикте каржап жатпайбы деп балдар. Тамаша мындай бөдөнөн сойса дагы касапчы сойсун дейт, биз болбойт экен да. Андан Анда- көрө колдон анда- келген эле интермедиабыз ойноп жүрө берели. Анда чындап концертти баштайлы, а? Чындап концертти баштайлы. Баягы колубуздан келбеген ишти кылбайлы. Урматтуу туугандар, туура түшүңүздөр. Эшекке орка тумак кийсең деле эшек дегендей баары чапан жабсак деле төг албайт экенбиз. Анан азыр элдин баары ушунча элдин баары кызыл өрүктү угабыз деп келип атат. Мирланды чакырып, жашынакай кылып кызыл өрүктү баштап ырдаталы, Проблема. Не? Каяктан айтып атасың? Мен азыр эле Мирлан менен сүйлөшпөдүмбү? Не дейт? Өзгөңгө тойго кетпеди эле жана. Азыр жаңы чыгаттыр. Анан Анан эмне кечиктиң эми десем, азыр барып калам, эптеп элди алдап тургула деди. Чо эмне кылып алдайсың элди? Мана санасы айтып турбайлыбы? Сен жакшы алдайсыңбы элди? Чо бири-бирден либойун алдайм, анан оптом алдап көрөлектин да. Андан көрө Мирланды Оптом алдайбыз азыр. Мындай кылабыз. Бул жактан кызыл өрүктүн музыкасын коебуз. Анан Сен ырдай бересиң. менби? Мирлан Маек деппи? Ким ишенет? Мирлан бир паста ушунча бою өсүп жашынакай болуп калыптыр деп айтышпайбы? Бир паста ушундай жашынакай красавчик болуп кеттиби деп. Мен Анда ишенбей турганбыз, анда Эзенбекти ырдаталы. Болду, мен ырдайм, болду. Эме деп Эзенбек сен билеп билгизбей ырда. Эме Россияга барганда доширак жеп семирип кеткен деп коебуз, музыканы койдурабыз. Сен Мирлан Маеков стилин өзгөртүп, чачын кыскартып, мындай Бийлеп калдыр, бийлеп калтыр дейт, билгизбей ырда. Ке күлдүм мен карап. Эмесе урматтуу коноктор, сиздердин алдыңыздарга жылдын супер ыры номинациясын жеңип алган Кызыл өрүк аттуу ыры менен сахнада Мирлан Маеков, жашынакай кол чабуулар менен Мирлан Маеков. Kutmanlık sizler menен oş жерге жалпы тургундары. Кол чабып коюшат.